Таңкылаев көрсөтүүсү соңку жаңылыктар менен бөлүшөт. Мына 31 май өткөндө бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күн болуп эсептелинген. Бул күндү дүйнө жүзү белгилеп келет. Анын ичинде Кыргызстандагы бул күнгө карата атайын иш-чараларды, маалыматтарды өткөрүп келет. Соңку жылдары бул күнгө карата көптөгөн иш-чаралар, ошол адамдарга карата маалыматтар өткөрүлүүдө. Канчалык көп өткөрүлсө дагы, канчалык сигарет чегүү адам баласынын ден соолугуна зыян болгонун билсек дагы, бирок бул жаман адаттан арыла албай келебиз. Айрыкча азыркы учурда жаш өспүрүмдөрдүн электрондук тамекини чегүүсү бир модага айланган сыяктуу болуп эсептелинип атат. Ал эми сиз дагы бул жаман адатка кайдыгер карабайсыз деген үмүттөбүз. Биз бүгүн мына ошол чылым чегүүгө каршы күндү, же болбосо ошол чылым чегүүдөгү адам баласынын ден соолугуна канчалык деңгээлде таасирин, зыянын тийгизет деген суроолорубуз үчүн атайын адисибизди мейманга чакырган болчубуз. Тааныштырып өтөйүн. Учурда Чүй облусунун Сан-Эпид көзөмөл борборунун санитардык агартуу ден соолукту чыңдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Турсуналиев агайыбыз бүгүн бизде мейманда отурган чагы. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ушул убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандарыбызга өзүңүздүн адистик, дарыгерлик маалыматыңызды берүү үчүн келгениңизге. Баса белгилеп өттүк, 31 май бул бүткүл дүйнөлүк чылым чегүүгө каршы күн деп, Кыргызстандагы бул күндү өткөрүп келет, белгилеп келет. Ал эми Чүй облусу боюнча бул күндү кандай белгиледи? Кандай өткөрдүңүздөр? Бул эми азыркы саламатсыздарбы? Биринчиден урматтуу кыргызстандыктар, кыргызстандык бордоштор, саламатсыздарбы? Биринчиден ошол 31 май көп жылдан бери эле негизинде ошо тамеки чегүүгө каршы күн деп эсептелип келип атат. Анын ичинде бизде Кыргызстанда дагы Чүй областы боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөрөбүз. Буга чейин эле 31 каникулга таркап кеткенче ар бир мектепке барып, көптөгөн мектептерге барып, Ысык Ата району, бизде областта 8 район бар. Ошол 8 райондун ичинде ар бир район лекцияларды өткөрөт. Биринчиден лекцияларды өткөрөт, семинарларды өткөрүп, круглый столдорду өткөрүп атат. Тамекинин зыяндыгын, тамекиден түшкөн кандай зыяндуу нерселер болот, ден соолуктун кайсы жерлери жабыркайт, ошол жөнүндө көп маалымат беребиз. Негизи эле областта бул боюнча абдан жакшы иштер жүрөт да, бизде көп жылдан бери жакшы иштер жүрөт. Ар бир район өзлөрүнүн караштуу райондогу мектептерге, даже садиктерге, жогорку окуу жайларга, орто окуу жайларга, билим берүү мекемелерине бардык жерге, андан тышкары даже биздин коллегаларга, медучрежденияларга, дарыканаларга, поликлиникаларга, ошол жерлерде обязательно семинарлар өткөрүлүп турат бизде жылы катыша. Анан кичине баса кетчү нерсе, анча-мынча коллегаларыбыз, медиктер кичине угушат, анча-мынча результатта чыгат да, көбү таштап койгондор бар. Бул жаман адаттан таштап койгондор бар. Анан былтыр биздин депутаттарыбыз колдоп берди, мамлекет колдоп берди. Биз постановление чыгарып, алардын колдоосу менен мектептин ичинде тамеки тартууну такыртыйдык. Мектептин ичинде тамеки тартууну, больницалардын ичинде, ооруканалардын ичинде тамеки тартууну такыртыйдык. Анан 100 метр тегерегинде, радиус 100 метрдин тегерегинде тамеки сатууну да тыйдык. Тамекинин ошол жайлардын тегерегинде тамеки сатканга уруксат жок да. Эгер көрүп билип кала турган болсок, иш-чаралар колдонулат биз тараптан. Азыр эл деле билет, постановление эмелерди жибердик. Бүт бардыгын көргөзүп, азыр эл кичине аң сезимдүү. Ал жерде тамекини сатпай калды. Штучный сигарет дегенди вообще сатууну тыйып койдук. Анткени себеп жаштарыбыз да ошол штучный сигаретке көп басым берет экен, тыйыны жеткени ошол болот окшойт. Ошондуктан штучный сигарет дегенди Кыргызстан боюнча, бүт өзүбүздүн Кыргызстан өлкөбүз боюнча такыртуу салып салдык. Штучный сигареттин, анан рекламированияны, сигаретти ачык сатчу эмес белек буга чейин. Азыр рекламирование жок, кардар келдиби, ачылат, кардар алып кетти, кайра жабылат да. Ошого Кудайга шүгүр, Чүй областы боюнча элдерибиз кичине көнүп, бул жакшы результаттардын бири деп ойлойбуз. Жакшы результаттардын бири деп ойлойбуз. Анан негизги
элге ошол жөнүндө биз мектептерге жеткирип эле элдерге көп жеткире албай атабыз да. Анан бүгүн сиздер бизди ушинтип чакырып элге жеткирип бергиле деп эметкениңиздерге чоң рахмат. Мен азыр тамекинин кыскача статистикасын айтып кетейин. Бүткүл дүйнө жүзү боюнчачы негизи элечи бир жылдын ичинде 265 миллиард сигарет сатылат экен. Элестеткилечи канча деген сигарет. Ошондо дүйнө жүзүндө 8 миллионго жакын калк болсо, ар бир кишиге бөлгөндө 1800 штук тамекиден айланат экен. Бир жылга 1800дөн айланат экен. Анан дагы баса кетчү нерсе, бир пачка сигарет, эгер тынбай эле ошол бир пачка сигаретти удаа чегип бүтүрсөң, адамды өлүмгө дуушар кылат. Ошол доза адамдын өлүмгө алып келе турган эмеси бар да, касиети бар. Бир пачка сигаретти токтотпой туруп чеге турган болсо, адам сөзсүз летальный исход болот дагы, өлүмгө дуушар болот. Өлүмгө дуушар болот. А жаш балдарга болсо, жарым пачка эле жетет экен да. Ошонун жарымысы удаа чеккен болсо, өлүмгө алып келет да. По-любому өлүмгө алып келет. Бул уже доказано, окумуштуулар уже доказывать этишти да. Дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар, биздин Кыргызстандагы окумуштуулар иштеп атат. Бул жак менен көптөгөн вопростордун ичинде эми азыр зыяндарын айта кетсек, негизи элечи. Ооба агай, жакшы айттыңыз. Баягы бирден, экиден уштуктап сатууга дагы тыюу салындыгы депчи. Буга сатуучулар дагы бир жакшы көз караш менен карашса деп ойлойм да. Түшүнүү менен карашса деп ойлойм да. Ошондой жарнамаларды бербей атсак, ошондой сатууларды, ошондой чылым чегүүгө каршы жактарды жана ошондой эле штрафтарды салып жатсак деле, бирок чылым чегүү канчалык деңгээлде азайды деп айтуу дагы кыйын окшойт агай. Азыр Кыргызстанда сиздердин статистикаңыздар боюнча бир канча пайыз чылым чегишет? Азыр биздин Кыргызстанда будагы жанакы оорулар жашыргандай эле тамеки чегүү дагы абдан көбөйүп кетти да. Өзгөчө абдан бизде улуу кишилерди, анан жанакы жалаң эле бизде медиктерди, докторлорду эмес, негизи эле ошол ата эненин дагы көйгөйү да булчу жашарып кетти. Өспүрүмдөр көп чеге баштады. Кыргызстанда эми орто эсеп менен мындай алганда картаңдардын баарын эсептегенде 45% азыр почти 45% жарым эле почти баары чегет да. Ошолордун ичинен көпчүлүгү жаштар. Жаштар катта жанакы сиз айтып кеткендей модага айланып баратат тамеки чегүү. Анан жанакы чөйрөдө өзүн өзү көргөзүү болуп эсептелет. Көп ойлойт да ошол тамекиден зыян жок. Анан тамеки чексем мен кичине авторитеттүү болуп калдым, чоңоюп калдым деген сезимдер менен чегишет да көбүчө. Анан жанындагы жанакы улгайып калган балдар дагы тыйып калгандын ордуна кайра чоңоюп калган турбайсың деген эмелерди балдарга айтып, ошентип тарбияланып келатат да балдарыбызчы. Андайларды биз иш-чараларды көрүп атабыз, жанакы сиз айтып кеткендей рекламаларды берип атабыз, немелерди, постановленияларды берип атабыз. Азайбай эле азыркы убакта тамеки чегүү абдан көбөйүп атат да. Сиз адис катары анда айтсаңыз, кандай зыяндуу жактары бар сигарет чегүүнүн? Эң зыяндуу негизи ушул бир тамекинин составында, азыр айтып кетейин, 50-ге жеткиреличи ушундагычы бир тамекинин эле составында 4000ден ашуун уулуу заттар бар. Ошонун ичинен эң коркунучтуу 40 түрү бар. 40 түрү ошол рак оорусуна алып келет да, 40 түрү. Мисалы үчүн никотин, цианид бар, мышьяк бар, эмелер көп да, абдан эң мындай тяжелорун айтып атам да. Свинец бар, радиоактивдүү эмелер бар, металлдар бар. Ошолордун ичинен эң оорулар ушулар да. Тамеки тарткандардын арасынан азыр элиме кайрылып кетчү нерсе да, 90% по-любому акыры рак деген оору менен же өпкөнүн рагына айланат, же инфаркт, инсульт болот, же болбосо акыры болбой калды дегенде эле бронхит, анан бронхиттен астмага өтөт да. Астмага өтөт. Это уже бул окумуштуулардын доказать эткен эмеси да, статистика. Дүйнө жүзү боюнча да Кыргызстанда да бизде статистика жүрүп турат ар дайымча. Ошондуктан
тамекинин зыянын билбей турупчу көбү чегишет да. Ошо бүгүндөн баштап көп элибиз кичине балдарын тыйса, үй бүлөдө бизге жардам берсе, мугалимдер менен медиктер көп жардам бере албай атабыз да. Үй бүлөдөн башталат негизичи. Ошо тамекинин зыянын айтыш керек да көбүрөөк. Зыянын айтсаң, кичине адамдар өспүрүмдөр сезгенет, уже ошого жолобогонго аракет кылат. Анан азыркы убакта жанагы сиз менен биз айтып кетпедикпи? Модага айланып баратат жаштардын арасында, өзгөчө жаштардын арасында. Ошо жаштардын арасында азыр электрондук чылым деген абдан өзүңүз айткандай модага айланды. Ар бир эле экинчи же үчүнчү өспүрүмдүн колунда сөзсүз түрдө мына ушундай сигаретти көрүүгө болот. Ал эми жаш өспүрүмдүн ден соолугуна бул канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизет? Анан кээ бир маалыматтарга караганда бул жанакындай жөнөкөй чылымга караганда бул зыяны азыраак экен же зыяны көбүрөөк экен деген түрдүү маалыматтар тарап атат. Ушундай жанакы электронный сигареттердин, анан жана кальяндардын организмге таасири азыраак болот деген бул өтө жаңылыштык. Анткени тамеки все-таки жанакы естественный чөптөн даярдалган болсо, бул химиялык жол менен алып келинген да. Химиялык жол менен алып келинген нерседе ар бир кошулмалар бар. Жанакы 4000 деп айтып кетпедикпи? 4000дин ичинин составында бардыгы бар да. Биринчиден жаштарыбыз азыр колдонуп атпайбы? Колдонгон жанакы электронный сигарет аң сезимди токтотот. Организмдин өсүшүн токтотот. Мисалы үчүн 15 жаштагы бала өсөт да, өнүгүү болот, организмдин өсүшү болот. Өскөнү болгон эле бир 23 жашка чейин да окумуштуулардын далилдеген эмеси негизи адамдын организми 23 жашка чейин өсөт да анан кийин токтойт. Ошондо элестетиңиз, 15 жашында баштаган тамекини таштаган өспүрүм кандай болот? Чекпеген баланы караңыз. Салыштырып деле көрүп атат биздечи азыр медицинада. Салыштырып көрүп атат. Өнүгүүсү чеккен бала менен чекпеген баланыкы асман менен жердей да. Биринчиден жанакы логикалык мышлениясы артта калат. Өсүп өнүккөнү физически жагынан да абдан эме болот да. Бойлору да кыска болот. Бойлору да кыска болот. Андан да чыгар эң жаман нерсечи, эң жаман 3 жагы да бар да, оостон жаман жыт чыгат биринчиден. Тиштерин саргайтат, өңдөрүн картайтат. Даже морки биздин денебиздин терисине таасирин этет. Эрте бурыш кирет, биринчиден эрте бурыш кирет. Аң сезимди айтып кеттик. Эң жаманы ошолордун арасынан жанакы өткөндө да бир темада айтып кеттик эле, инсульт, инфаркт деген оору ошолордун айыбынан келип чыгып атат да. Ушул тамекинин инсульт болгон жерде анткени жанакы биз жаман эмелердин баарын айтып атпайбызбы? Биздин клеткаларга тиип, анын дем алуу органын жаап коет да. Клеткалар деген дем алып туруш керек, ачылып, жабылып дем алып туруш керек. Тиги никотин кирери менен эле 7 секундтан кийин эле дүйнө жүзүндө, бизде Кыргызстанда бул уже далилденди. 7 секундтан кийин эле ооска кирген түтүн же мурдунан киреби, мээге 7 секундта жетип барат экен. 7 секундта жетип барат экен да, анан жанакы эритроциттердин дем алышына чоң таасир этет да. Эң оорулардын эле жаманы, мен деле элде эметким келбейт, негизи эле рак оорусуна алып келет да. Рак оорусуна азыр дагы эле биздин медициналык кызматкерлердин айыктырууга мүмкүнчүлүгүбүз дагы эле жете элек, дагы эле изилденүүдө. Ошол 100% өлүмгө алып келе турган эме да бул тамеки чегүүчү. Азыркы алар мындай ойноп чегип атышабы, но акырын билсечи, элибиз акыркы итогун бере турган болсо, летальный исходко алып келет, по-любому алып келет. Мен айтпайм эми. Бул кичинекей чылым акырындык менен адамдын өмүрүн жейт экен да, э? Акырындык менен өмүрүн да жейт, биздин жанакы өсүп өнүккөнүбүзгө айтпадымбы, ошого да таасирин этет, мындай жанакы мышленияңды токтотот, реакцияңды токтотот. Анан ошого көз каранды кылып коет. Адамдычы, кичинекей баланда да эле эмес, чоң кишини дагы көз каранды кылып коет. Азыр Кудайга шүгүр чоңдордун арасында кичине түшүнүк болуп, көбү тыштап коюп атышат да. Тыштап коюш кыйын. Мен айтпайм, анын үчүн эрк керек, күч керек, максат керек да. Максатыңды коюш керек да. Кантип тыштасам, эмне кылсам ден соолукта болом деп. Анан жаштарыбызга айтып кетет элем, негизи элечи, ошол эрктүү биздин азыркы жаштарчы. Эркин жакшылап кошуп туруп элечи, аракет кылса тыштап койсо болот. Адис катары агай айтыңызчы анда, чын эле ушул сигаретке, чылымга көнүп калган адам тышташ өтө кыйын деп айтышат го. Анан эми аларга кантип жардам бериш керек? Алар өзлөрү кантип таштаганга аракет кылыш керек? Эмне методдор бар, эмне ыкмалар бар?
эң жакшы ыкмалардан бири жанагы айтып атпайбы, эликти кошуп туруп, эртең менен турганда эле жанагы ач карын чегип атпайбы, ошону токтотуш керек. Ач карын чегүүнү токтотуш керек, ошондон башташ керек. Деги эле тамекини ач карын чегүү эң зыян. Көбүнчө бизде ач карын чегет, ошол дагы как раз никотинге жанагы зависим болуп калып атат да организмчи. Ач карын чегүүнү токтотуш керек. Биринчиден анан жанагы составында эмелер бар, никотин астар бар. Эми таштаганга чейин ошолордон кичинеден чегип, бир күнү экини чегип кой, эртеси дагы экини чегип кой, анан бирди чегип кой. Ошондой метод менен чыгарылган. Биз деле көп жыл чектик. Кудайга шүгүр, көп жылдан бери тамеки дегенди билбейбиз да. Ошентип кыйналып отуруп. Анан никотин аз тамекилерди чегиш керек. Эч качан жанакы отурган жердечи, кофе, чай ичип аткан жерде эч качан сигаретти да чекпеш керек. Беркилер электронун да колдонбош керек. Бизде кафе барларда колдонуп атпайбы электронду. Эң жанакы организмге түзмө-түз таасир этип турган ошол да. Түтүн жидкость менен кирет дагы, клеткаларды тезирээк жапканга аракет кылат да. А түтүн өзү жанакы айтып атпайбы, 7 секунд. А бияк 7 секунд эмес, 1 секунд эле уже кандын составына кирет, гемоглобин келешет, анан жанакы эритроциттердин баарын жолдорун жабат да. Ошондуктан айтып кетчү нерсе айтып атпайбы, тамекини түбүнө чейин чекпеш керек да. Көбү эми азыр деле тамекилер кымбаттап калды окшойт, билбейм, бааларын делечи. Мисалы үчүн ошону ойлоп коюш керек. Эсептеп көрүш керек да, мындай экономический жагынан канча, бир жылда канча деген эме коротот экен. Айтып атпайбы, жана башында 1800 штук экен бир кишиге. Ошону пачкага коюп көрсөңүз канча деген пачка. Аны азыр 100 сомдон ашык дешет, негизи элечи 100 сомдон ашык дешет. Ошону деле эсептеп койсо, кичине экономика жагынан да психологически даярданыш керек да адамча. Психологически даярданып негизи чыдап койсо болот. Көп кишилер деле 30-40 жыл чыдап тартып тура чыдап койгондор бар да. Анан жаштарга айтып кетчү нерсе, кичине эгер досторуңардын арасында чеге турган кишилер бар турган болсо, ошолордон алыстаганга аракет кылыш керек. Эң жакшы метод жанакы ач карын чекпеш керек, и тамекини аягына чейин чекпей, жарымдатып ошентип бирөө эле психологически адам өзүн даярдап коет. Тышташ жеңил да. Анан өспүрүмдөрдүн айтып атпайбы, жанакы өспө өнүгүүсүнө абдан таасир этет деп, ошону көбүрөөк ойлонсо да. Мисалы үчүн менин дозумду кара, мен кандаймын деген ойлор көп болуш керек да. Биздин докторлорубуздун, медиктердин жүргүзгөн профилактикасы ошол да. Негизи адамга ар дайым жеткирип туруш керек да. Мисалы үчүн жазган убактачы окубайт да көп нерсе. Анан мындай сиз менен ыраазыбыз да, сиздерге ушинтип бизди чакырып, элге жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип атканыңарга. Анткени уккан башка, окуган башка. Ошондуктан көбүрөөк ушунун зыянын эметсек, азыр деле мектептерде, банктарда көп жерде тамекинин зыянын, тамекинин өзүндө деле тартылып турат керек болсочу. Кайсы органдар кыйналат, тиштен кетет, ооздон кетет, өпкөнүн жанакы начар жерлерин жада калса жанакы жаңылыш сезим деп атпаймынбы? Бутта ракка чейин жеткен убактар бар, случайлар бар да. Бизде да Кыргызстанда катталган мындай случайлар. Жалаң эле өпкө жабыркайт эмес, жүрөк жабыркайт эмес, дем алуу органдарынан башка боор да жабыркайт. Боордон башка тери, ашказан да жабыркайт. Андан айтып кетпедикпи, жанакы гастрит деген оорулар пайда болот. Жана ач карын чекпе деген ошол да. Мен айтып атпаймынбы, ач карын чекпегиле деп. Анткени түзмө-түз ач карын чегиш уже бул өзүңдү өлүмгө даярдашың да. Өлүмгө даярдашың. Эми элибизге минтип катуу айтпасак болбойт да негизи. Бул ушундан кийин bir күндөн кийин ушундай результат чыгат деп ойлойм да. Анткени зыянын билбей туруп чегишет көбүчө. Бул жанакы башында айтып кеткендей просто кызык эле эмес, анан өнөкөткө айланып калат бул. Адатка айланып калат да, тамекини чышташ абдан кыйын болот. Өзгөчө өспүрүмдөргө да, абдан кыйын болот. Анан өспүрүмдөрдүн арасынан жаш кыздарыбыздын чеккенди көрүп калып атабыз да. Жанакындай сиз деле байкадыңыз болуш керек, ушу шаарда жүрүп электронный сигареттерди басып баратып чегет. Эң жаманы ошол. Биздин эле Кыргызстандын окумуштуулары изилдеп келгенде где-то бир 40% ошол эртең эне болом деген кыздарды эне болбой эле выкидышка да болуп калат. Уже тукумсуздукта алып келип атат да. Ушул никотиндин организмге эң катуу таасир эткени кыздар жакка тукумсуздук алып келет. 40% это элестетиңиз, эми 100%тен 100 кыздан 40 кызыбыз эртең Кыргызстандын санын көбөйтпөй, кайра төрөлбөй кала турган болуп атса. Ошондуктан ойлонуш керек да, жаштарыбыз азыр абдан катуу ойлонуш керек. Себеп тамекинин бүгүнкүсү бар, эртеңкиси жок да. Акыры эртеңкиси бар, оору.
рак деген оору, жанакы тукумсуздук деген оору эрте картайтат. Анан илгери дагы бир элибизге бир жакшы нерсени айтып кетет элем. Өзгөчө морг түштүк жакта, морг талаш жакта тамеки өндүрөт эмеспи? Ооба. Илгери да бар болчу, азыр деле бар тамеки эккен жер. Ошол жерге мен өзүм дагы мындай анализ кылып көрдүм да, малды байла, жөнөкөй эле мал, бодо мал деле байлап кой. Эч качан жанакы тамекинин жалбыраган 2 күн ачык болсо да эч качан жебейт. Жөнөкөй мал эч качан ошол чөпкө барбайт да, кирбейт да, жебейт. Адамдар биз аң сезимибиз бар болуп туруп, өзүбүзгө өзүбүз зыян келтиребиз. Жакшы агай. Эми зыяндуулугун айтып атабыз, көптөгөн терс таасирлерин айтып атабыз. Бирок эмнегедир Кыргызстандын жарымы ошол жаман адат менен алектенишет экен. Кантип азайтканга болот? Мүмкүнчүлүк барбы агай? Мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр бар. Мына былтыртан баштап эле жана башында айтып кетпедимби? Биздин депутаттарыбыз колдоду, президентибиз колдоп атат, саламаттык сактоо министрлиги колдоп атат. Азыр көпчүлүк жанакы массовое посещение деп коет. Ошол жерлерде тамеки тыюу такыр тыйып койду тамекини. Тамекини сатканды тыйды. Тамекини сатканга тыйды. Өкмөт бизге жардам бере турган болсо, бизге да жеңилдик болот да, медиктерге негизи жеңилдик болот. Эң жанакы эмеси ушул профилактический эмелерди көбүрөөк жеткиришибиз керек да, көбүрөөк окушубуз керек, көбүрөөк маалымат берип туруш керек. Жана биз мектептерге чыгып атпайбызбы? Ал эле аз. Негизи практически жүзүн жагын көргөз керек да, статистика менен жылына бизде айтып атпаймынбы, өлүм абдан көп ошол рактанчы. Статистика боюнча эми айтып кетсек, чындап эле көп эле киши каза болот. Дүйнө жүзүндө айтпадымбы? 1 миллион киши ошол тамеки чеккендин азабынан каза болот. 1 миллиард жылына ошондо эсептегеле 8 миллиард болсо 1 миллиону ошо тамеки чеккендин айынан жылына өлүп турат да. Ошо именно тамекини чеккен. Ошондуктан жанакы баса көргөзүп кетчү нерсе, ошону билип туруп, ошону бүгүндөн баштап кылбай эле койсо дейм да, жаштарыбыз эмес, улуулар деле. Анан көбүрөөк буга дагы бизге салым кошо турган өзүбүздүн эл. Көчөдө турабыз, чеккендерди көрүп туруп элечи, ай кой десең, бирөөбүз айтабыз, экөөбүз айтат, үчүнчүсү айтат, ай кой, бул зыян деп туруп айтып турсачы, акыры азайтканга мүмкүнчүлүк болот да. Анткени үйдөн ата-эне айтат, биз докторлор, сиздер айтасыздар да, жеткиресиздер. Калгандары көчөдө салкын мүнөз кылат да, менин балам беле эмес дегендейчи. Зато ал кыргыз эли. Кыргыз элинин ден соолугу чың болсун десекчи, элибизге дагы ошо ар бир Кыргызстандын жарандарына кайрылып кетчү нерсе, ошондойлорду көрдүңөрбү? Зыяндыгын айта жүргүлө. Бир айтасың, эки айтасың, акыры жаштардын немесине кирет дагы ошону тыюу салганга аракет кылат да. Өздөрү тыйылганга аракет кылат. Ташташтын жолдорун жанакын айттым, кыскача айтып кеттим, кандай кылып таштаса. Анан биз бул сигареттин курамын, андагы пайдасыз заттарды айттыңыз, бирок жылдан жылга курамы дагы өзгөрүп, дагы да болсо химикалык бир зыяндуу бир курамы дагы кирип атат окшойт, агай. Эми жанакы мурункудан бери эле ошол эле курамбы? Жок, мурункудан эмес, азыркы жанакы 4000 дебедикпи? 4000 составында 4000 уулуу зат бар. 4000 уулуу зат бар, ошонун ичинен мен 40-ын эле айттым, жанакы өлүмгө алып келет депчи. Андан медленный смерть деп коет да, жанакы медленный өлүм деп коет. Алар 40тан да жогору барчы составында. Бул только жанакы биздин окумуштуулар изилдеп, кайсы эмеден жабыркап атканы радиоактивдүү веществолорду билесиңер да, абдан жаман нерселер да. Анын составына абдан көп кошуп атат да. Же болбосо эме деген бар, ошол эле никотин, ошол эле мышьяк, ошол эле цианид эмне кылды көлдү? Билесиздер, 1-2 жыл мурда кичинекей эле бир машина канча деген миллиард куб метрге жанакы көлгө түштү да, канча деген балыгыбыз кырылды. Ошону деле элдерибиз эстеп койсо, жанакы организмге кандай залакасын тийгизип атканынчы. А бизде ар бир таблет, ар бир эмеде, ар бир тамекинин составында цианид бар. Цианид бар. Жок деп эч ким айтпайт, бул бар да. Ошондон эле элестетсе эле уже адамзатыбыз өзү эле токтогонго аракет кылат да. Анан жана сиз кошулмаларды жаңырып атат деп атпайсызбы? Ароматизированный эмелерди, ароматизаторлорду көп кошуп атат. Дагы да болсо элди кызыктырыш үчүн. Элдерди кызыктырат. Эми алар элдин ден соолугун ойлобой, өзлөрүнүн жанакы эмне деп коебуз, эми жанакы өзлөрүнүн продукциясына сатууга кызыгышат да. Анан ошолорго деле бир кайрылып кетчү нерсе да, биринчи элди сатканда дагы өзүңөрдүн балдарыңар, кыздарыңар бар.
ошолорду элестетип келет да. Ошолор да чегип баштаса сен ошону кылат белең деген суроо бергим келет да элимечи. Кылат белең, мен мисалы андайга эч качан барбайт элем да. И ошол бизнести токтотуп деле башка бизнестерди деле толтура. Ошол жака деле өтүп кетсе болот. Азайтыш керек деп айтпайм. Но ошо аракет кылсак бара-бара жоюлат, өлүм да жоюлат, өспүрүмдөрдүн арасында да көбөйбөйт. Аң сезим да эметет. Анан жанакы элибиз бизге жардам берсе, жанакы көчөдөн турганда тартып барат. Байкасаңыз, бизде маданиятсыздык абдан көп. Көчөнүн баары тамеки. Көчөнүн баары ыпыр-сыпыр. Эки жакка чет өлкөгө деле чыгып келип атышат, көрүп атат аяктын тазалыгынчы. Кыргызстан өзүбүздүн үйүбүз да. Өзүңө зыян келтирген аскергенсип, ошол жакта кылган кызматчылардын да убактысын алып, алардын дагы ден соолугуна залакасын тийгизип атпайбы? Ошолорду ойлош керек да. Ооба. Анан Кыргызстанда сигареттен тышкары дагы бир көйгөй бар экен. Бул насвай чегүү экен, агай. Насвай бул эми абдан бул жашарды да. Бизде абдан жашарды. Бул кийин эле келди. Мурда илгеркилер бир 60, 70, 80-деги чалдар эле, кемпирлер эле чекчи. Азыр карасаң, мектепте турганда чөнтөктөрүнөн баарынан карасаң болот. Мен жакында эле бир немени көрдүм, Вакер деген мектепке барып, как раз ушул жөнүндө лекция окудум да, жаштардын арасынан. Насвайлары чөнтөктөрүнөн түшүп калып атат, асачы шашып, чуркап келе атышып. Аларды да көрдүк. Насвайдын негизи организмге жабырката турганы бирдей эле. Эң жаманы жанакы мореки память деп коет, зрительный памятьти кыскартат, өзүңдүн немеңди кыскартат. Анын составында мореки учкун эмелерден, жанакы куштардын, тооктордун эмелери да бар, жанакы заңдары бар да, бар. Элестеткиле эми ошолордун составында. Аны күчөтүш үчүн да. Ал щелочь өткөндө бир айтып кетпедим, кислота щелочь болуп калат да, эттин баарын жейт. Ошол наоборот раковый ооруларды эртерээк чакырат да, абдан эртерээк чакырат. Ошондуктан мунун жолдору бул эми никотинден да күчтүү. Мунун немесичи, муну таштатыш кыйын да. Кыйын, аракет кылса берекет болот дейт, бирок ага деле аракет кылса болот. Азыр жаштарыбыз көбү зыяны жок деп ошо көбү насвайга өтүп кетип атат. Наоборот, насвайга өтпөй тигинден тышташ жеңил да, сигаретти тышташ жеңил. А насвайга көнүп алган никотиндин составы тамекиде бир эсе болгон болсо, тигинде 2 эсе көбүрөөк да. Адам аяны тышташ абдан кыйын болуп калат. Психикалык ооруларга алып келет мындай, нервный стресске алып келет. Кээде жок болуп калат да жаныңда. Жок болуп калат, ошондо кадимкидей эле мындай зөөкүрлүк пайда болот. Адамдын немеси бузулат да, негизи элечи. Нервный системалары бузулат. Көбүнчө жанакы тамекиден көбүнчөсү өпкө жабыркап, жүрөк жабыркай турган болсо, мында нервный системалар бузулат да, көбүнчөчү абдан. Уйкудан каласың биринчиден. Бетиңе брыш кирет дагы эле, ошол эле методдор, ошол эле немелер да. Анан сатуучуларыбыз да көбөйүп кетти абдан азырчы. Сатуучуларыбыз да көбөйүп кетти. Элди кызыктырыш үчүн жанакы алуучулардын суроо талабы көп болгондуктан сатуучулар дагы алардын суранычын аткаруу үчүн сөзсүз түрдө сатышат эмеспи? Рекламировать этип атышпайбы, алар жылтырак кошууда. Жылтырак да бул химический заттан келе турган жылтыратат. Аны дагычы бир насвай өзү эле жанакы жалбырак өзү эле жылтырап кетпейт. Бул деле тамеки өскөн жалбырактан жасалат. Тамеки бар го, кадимки эле өскөн жалбырак. Ошондон эле жасалат. Бирок курамында жанакы тиякта эгер 40 түр бар болсо, мында андан дагы азырагы бар. Но эң жаманы жанакы күчтүүрөктөрү да, эң жаманы күчтүүрөктөрү да, булар абдан күчтүүрөктөр. Кээ бир сатуучуларыбыз эми алардын деле кичине эми элибиздин ден соолугун ойлоп койсо болот. Акиташ деген жаман щелочь бар, кислотаны билесиз, щелочь. Ошо акиташты кошуп коюшат да. Ийектер езилет, анан айтып атпаймынбы, заторможенный рост вообще бала, кичинекей бала өспөй да калат дажычы, организм өспөй да калат. Уже токтотот да. Жанакы 7 секундта жетип аткан болсо, тамекинин түтүнү эмегечи, кандын составына, бул сразу эле жетет да, сразу эле жетет. И мунун эффективности абдан күчтүүрөөк. Абдан күчтүүрөөк да негизи эле. Ошондуктан бул жерде деле биздин иштей турган эмебиз ушинтип сиздер менен биздер көбүрөөк жарыя кылып турсак, ошентип алып элибизди эметсек болот да, жаштарыбызды тарбияласак болот. Эми улгайып калгандан арасында айтып атпаймынбы, көбүрөөк эле таштагандар бар. Амург жаштарды эметиш керек да, результатын айтыш керек, өлүм капкелерин айтып атабыз мына. Алар жөн эле тамаша деп атат да, зыяны жок деп. А зыяны
Абдан көп айтып кетип атпаймынбы? Эң Бул жаманы билинбей эле чындыгында эле ден соолукту жеп, жаман онкологиялык ооруларга алып келип, билинбей эле өлүмгө дуушар кылат экен. Агай, сизге ыраазычылык билдирелик. Мына ошол чылымга каршы туруу бул баардык жактан, бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө көйгөй болуп, баардык жактан мына ушундай маалыматтар азыр берилип жаткан учуру. Жада калса жогорку кеңештин трибунасында дагы депутаттар сунуш беришүүдө бул электрондук тамекилерди Кыргызстанга, өлкөбүзгө киргизбөө боюнча. Албетте бул сунуш ишке ашып калышы ыктымал деген бир чоң үмүт менен алдыга карай сапарыбызды уланталык. Агай, сизге эркин микрофон суналык. Адис катары кыска нуска мына ошол сигарет чеккен инсандарга кайрылып өтсөңүз. Эми азыркы сиз айтып кеткендей, Кудайга шүгүр, мурку президентибизге рахмат, депутаттарга рахмат. Былтыртан баштап кафе, ресторандарда тамеки тыюуну, электрондук сигареттерди, кальяндарды такыр токтотконбуз. Вообще тыюу салып салганбыз. Иш-чараларды көп кылып атабыз да, кармаган жерлерде штрафовать этип атабыз. Ошонсу деле болбой, эл дагы эле сатууда да. Анан эми акырында айтып кете турган нерсе ошо кыргызстандык жердештериме, ошо кыргыз элиме кайрылып кетчү нерсе негизи эле. Эң жаман жагын айттым, чындап элечи, ден соолуктан азыр айырбашты айттым. Ушул үйдөн эле тарбиялабай, ар бирибиз көчөдө жүргөндө да тарбиялап жүрсөк, жана кантип кой дей берсең акыры коюлат, акыры токтойт. Илгерки методдор ушундай болчу, улууну көргөндө качып калчу элек. Азыр деле улууну көргөндө уят сезими да жоголду. Уялуу сезим пайда болот да. Уялуу сезим пайда болгондо тигини тышташта жеңил болот да. Анан эми кыргыз элиме ден соолук каалап кетет элем. Биринчиден эң жанакы байлык ден соолук эмеспи? Ошол ден соолукту чыңаган ордунда биз бузганга аракет кылабыз да. Эмнегедир биз кыргыз эли ушундайбыз да. Башка жактын жакшы жактарын албай, жаман жагын көрө алабыз да. Бул деле Европадан келген өнөкөт бу дагы, тамеки чегүү насыбай дегендердин баары эле. Ошондуктан ошону жолотпой эле кылсак жакшы болот эле. Анан эми сиздердин жамаатка, ошо СТВнын жамаатына, ошо телевидениеде иштеген кызматкерлерге каалап кетем, ишиңердин ийгилигин берсин. Ыраазычылык. Кудайым силерге ден соолук берсин. Ар дайым ушинтип элге жеткирип турганыңарга Кудай ыраазы болсун, негизи эле Кудай ыраазы болсун. Анткени сиздер бар, рекламировать этип турбасак, бул өнөкөт ошо бойдон өспөнө берет. Сиздерге чоң рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз, агай. Дарыгер катары, адис катары мына ошол телекөрөрмандарыбызга жакшы бир маалыматыңыз үчүн. Бул канчалык көп маалыматты биз чогултуп, элге жайылтсак, ошончолук таасирдүү болуш керек деген үмүттөбүз. Дагы да болсо пайдалуу кеңештериңиз менен сизди ушул студиядан күтөбүз. Бул СТВ телеканалында Таңкы Лайф көрсөтүүсү. Бүгүн биз чылымга каршы же болбосо чылымдын сиздин организмиңизге зыяны тууралуу азын-аулак кеп кылдык. Азыр жаштардын арасында электрондук сигарет чегүү модага айланды деп айтып атабыз. Эгерде сиздин балаңызга же болбосо ошол өзүңүзгө жаш болсоңуз дагы эгер мындай жаман адат менен алектенип жатсаңыз, анда сиздин организмиңизге акырындык менен терс таасирин тийгизип, көптөгөн ооруларды алып келип, жада калса онкологиялык ооруларды өлүмгө жеткирүүсүн эстеп коюңуз. Жана ошондой эле аң сезимиңизди, ойлонуусун токтотуп, стресс, депрессия кабылтып, оюңуздун өсүүсүн токтотуп, жана ошондой эле жүзүңүздүн дагы бир терс таасири болуусуна шарт түзүп берет экен. Эгерде сиздер ден соолугум мыкты болсун, чын ден соолукта болоюн, келечегим кең болсун десеңиз, анда бул жаман адаттан сөзсүз түрдө арыласыз деген үмүттөбүз. Мына ошол жакшы кептери менен адис бизде мейманда болду. Дагы бир эре тааныштырып өтөйүн. Учурда Чүй облусунун Сан эпидем көзөмөл борборунун санитардык агартуу жана ден соолукту чыңдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Турсуналиев агайыбыз. Ал эми Таңкы Лайф көрсөтүүбүз берүүсүн улантсын.